Alloh taolo maqtovlar Janob Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salom, salovatlar bo'lsin. Bugun Allohning bergan tavfiqi bilan, ne'mati bilan savoq ulanamiz. Bugungi savog'imiz 40 hadis kitobidan. Biz o'tgandagi savoqda 40 hadisdan 11-hadisni olamiz. Bugun buyursa inshaalloh 12-hadisni olamiz. O'shul har bir hadisni olayotganda qarasangizlar, Navoiy rahimahulloh hadisni jinaganda 40 hadis. 40 hadis. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari ko'pda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 23 yillik umrida ko'p degan yerda сөйлеген, амал жасаған, сахабалар bir нерсени жасаса, bir нерсени bir амал кылса, ошону тастаган да. Бай хадистин аныктамасы эмне десе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөздөрү, же кылган иштери, же сахабалар bir нерсени bir амалды кылганын көрсө, же бирдекени сүйлөгөнүн көрсө, Пайгамбар унчукпай койгону, тастаганы мына ушул хадис болуп саналат да. Көрдүрбү? Же хадис деген же Пайгамбарыбыз айткан сөз болот, же кылган иш болот, же сахабалар бирдекени кылганда ошону тастаган болот да. Мына ушул үчөө хадистин аныктамасы да. Анан 23 жылда аябай көп хадистер болгон. Миң деген хадистер болгон. Аяттан тышкары. Бирок ошонун арасынан 40 хадистеле адам баласынын жашоосуна аябай маңыздуу, өзгөчө исламды көп маселесин камтыган хадистер жиналган да. Ошон үчүн чындап эле карап көрсөң, хадистер аябай бир мааниси терең да. Мисалы өткөндө хадис 2-3 эле сөздөн турат да. Бүгүнкү хадисте карай турган болгон болсок, мисалы Абу Хурайрадан келген хадисте Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам мин хусни исламил марри таркуху ма ла я'нихи дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, момун адам исламды кармануусунун көркөмдүгүнөн дейт, өзүнө тиешеси жок нерсени таштоосу дейт да. Исламды кармоосунун көркөмдүгү бул өзүнө тиешеси жок нерсени момун таштоосу дейт да. Кыска сөз болду. Ушул эле болду. Бүгүн ушул хадистин тегерегинде сүйлөйбүз. Хадис Ибн Мажахта келген, Тирмизиде келген хадисти Наваи рахмахуллах өзү, Шейх Албани рахмахуллах жана башка мухаддистер хадисти сахих дешкен. Хадис сахих. Эми ушул жерде эки нерсе бар. Мен хусни исламил марри. Момундун исламды кармануусунун көркөмдүгүнөн дейт да. Себеби мусулмандар исламга киргенден кийин адамдар исламды ар кандай деңгээлде карманат экен да. Баары эле бир деңгээлде карманып жүрбөйт экен. Кээ бир адамдар исламды көркөм карманбайт экен да. Көрсөңөрбү? Себеби бул жерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, момундун исламды көркөм, аябай жакшы кармануусунан өзүнө тиешеси жок нерсени таштоо дейт да. Кээ бир адамдар бар экен, исламды карманат экен дагы, бирок көркөм, жакшы, жогорку деңгээлде карманбайт экен. Тескерисинче, ал исламга кирип алып, исламды бирөөгө жек көргөзүшү мүмкүн. Ислам ушундай деп бир адамдарга исламды жаман көрсөтүшү мүмкүн. Бар го бизде? Бара, кээ бир адамдар айтат го. Ушул ислам болгон болсо, анда мен ислам менен карманбай эле коеюн дейт да. Эмне үчүн айтат? Себеби кээ бир адамдар исламга кирет дагы, урулуун кылат, зинасын кылат, адамдарды алдайт. Жада калса кээ бирөөлөр сакалды коюп алган, сакалды ушул Аллах Таала Куранда, Аллах Таала шариатта, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөт экен деп андай максатта койбойт. Ушул эптеп ушул акча тапсам экен, адамдар мени ушул мусулман экен деп, бул алдабайт экен деп ойлосо экен деген максатта сакал коет да. Сүйлөгөндө дагы баягы бир гана сакалда эмес, өзү намаз окуйт, бирок сүйлөгөндө дагы сүйлөгөн сөзүнө чейин адамдарга, баягы мусулмандарга окшоштурган аракет кылат да. Алхамдулилlah деп, Субханалла деп бирдекени айтсаң, сен өзүң 5 мал намаз окуп, 10 жылдан бери Субханалланы айтпашың мүмкүн, бирок ал намаз окуган адам валитада отурат да, мен валитада отурат да, бирдекесин Субханалла дейт.
мындай нерсени бизден күтпөңүз дейт. Бизде андай нерсе болушу мүмкүн эмес дейт да. Алдап коюу деген эми албетте бул көрүп атабыз да коет. Угуп атабыз. Бирок биздин могул жерде офисте андай нерсе болушу мүмкүн эмес дейт. Көрдүңбү? Ар кандай да кээ бирөө арак ичет. Көрүп атпайлыбы? Бирок эң негизи ушул жерден билебиз, исламды адамдар ар кандай деңгээлде кармаган экен. Алымдар айтат, бул хадис, биз хадистерди алып келгенде башында ислам тууралуу хадис алдык, иман тууралуу хадис алдык, ихсан тууралуу хадис алдык, анан бидат тууралуу хадис алдык, ширк тууралуу хадис алдык. Алып келип аттык го ар кандай темада. Бүгүнкү ала турган хадисибиз бул адеп туурасында экен. Адеп. Бул хадис, алымдар айтат, ислам адептеринин эң негиздеринен дейт. Адептин негиздери болот го, асылдары, негиздери. Ошол асыл негиздердин бири экен да булчу. Себеби биз башында баштаганда эле исламдан баштады, анан имандан, анан ихсандан, анан тавхидтен, ширктен, бидаттан баштап келе бердик. Ар бир хадиске киргенде, ар бир тема кирген да. Ар бир исламдын ар бөлүгүнөн бирден хадис алып келген да. Ошо менен сен нар жагын түнүшүң керек деген сөз да. Ошон үчүн биз баардык хадис жаттай албайбыз, түшүнө албайбыз, бирок 40 хадис менен исламды сага колунан келишинче жакындаткан. Ислам мына ушундай депчи. Ушул жерде бул хадис жалпы эле исламды кармаган адамдын даражасын айтып атат да. Ар кандай абалда карманат деп атат. Ошол кайсыл бир адам исламды көркөм кармаган болгон болсо, ал адам өзүнө тиешеси жок нерсеге кирбейт деп атат. Момундун исламды кармануусунун көркөмдүгүнөн өзүнө тиешеси жок нерсени таштоо кирбеу дейт да. Абу Хурайрадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Эгер силердин бирөөңөр исламын аябай жакшы кылып көркөмдөй турган болгон болсо" дейт, жакшы даражага жеткирип, көркөмдөй турган болгон болсо, анын ар бир жасаган амалы үчүн 10 сооптон 700 эсеге чейин көбөйтүлүп турат дейт да. Карагыла. 10дон баштап, мисалы бир жакшылык жасадыңбы? Ошол 10 эседен баштап 700 эсеге чейин көбөйтүлүп турат экен. Эмнесине жараша? Исламды кармаган көркөмдүгүнө жараша. Сен канчалык деңгээлде иман, баягы исламды кармануң көркөм болгон болсо, жакшы болгон болсо, жогору биик болгон болсо, анда сенин ошол ар бир жасаган амалың үчүн 10дон баштап 700 эсеге чейин көбөйтүлүп турат экен да. Кошулуп турат экен. Сени сенин исламың жөнөкөй ислам эмес. Карапайым эмес. Сен исламды аябай жакшы карманасың. Аллах Таала арам кылган нерсенин баарын таштайсың. Аллах Таала буйруган нерсени колуңан келишинче аткарасың. Жада калса жөн эле важиптерди аткарбастан, нафилдерде, мустахаб амалдарда колуңан келишинче жарышканга аракет кыласың. Мына сенин ушундай исламда. Ошон үчүн сенин амалыңа жараша Аллах Таала сени ар бир жасаган негиз бир соп бере турган болгон болсо, жок, Аллах Таала сага эселеп соп берет экен да. Эмне үчүн сенин исламың көркөм. Аябай мыкты карманасың. Хадистин уландысында ва куллу сайятин я'малуха туктаба лаху бимислиха дейт. Ал эми ар бир жасаган күнөө иштери үчүн эселеп көбөйтүлүп берилбейт дейт. Бир күнөө жасаса, ошол күнү ошол бойдон жасалат дейт. Жада калса кээ бир адамдар айтат, ошол исламды көркөм жасагандыгы себебинен дейт. Бул хадис эмес, кээ бир адамдар сөздөйт да. Ошол мусулман дейт, исламды аябай көркөм жасаганды кармагандыгы үчүн Аллах Таала ошол күнөөсүн да кечирип коюшу мүмкүн дейт. Негизи Аллах Таала кечирбесе, өзүнүн адилеттүүлүгү менен бир эле күнөө алат. Ал көбөйтүлбөйт экен да күнөөчү. 10дон 700 эсеге чейин көбөйтүлбөйт экен. Бир күнөө жасадыңбы, бир күнөө аласың. Бирок ошол күнөөнү дагы Аллах Таала сен исламды көркөм кармагандыгың үчүн кечирип жиберет экен да. Аллах кааласа. Ушул жерде Абдулла Аббас айтат да, исламды көркөм кармаган момун ар бир амалды жасаганда бирден баштап 700 эсеге чейин башталабы же 10дон башталабы десе, Абдулла Аббас айтат, аят тафсирлеп. Жок, ар бир мусулман момун дейт, бир жакшылык жасаса, ал 10 эсеге чейин көбөйтүлүп берилет дейт. Ар бир мусулман. Бирок кимдин исламы жакшыраак болгон болсо, көркөм болгон болсо, аныкы 10дон баштап 700 эсеге чейин көбөйтүлөт экен да. Бул кимдин сөзү? Абдулла Аббастын аятты тафсирлеген тафсири да. Муфассир.
Куранды аябай мыкты билген Абдулла Аббастын сөзү. Ар бир мусулман жакшылык жасаса, бирден баштап 10га чейин көйт берилет экен. Хадистер көп бул туурасында. А бирок кимдин исламы көркөм жогору болгон болсо, аныкы 10дон 700 эсеге чейин көтөрүлөт экен. Аллах акбар, кандай сон? Кандай сон урматтуу туугандар? Бул хадистин баш жагы исламды көркөм кармануу керек деген бөлүмү бизди эмнеге кызыктырат? Исламды жөн эле эмес, эптеп-септеп, эми ушул эптеп-септеп өткөзсөм болду, алхамдулилла, тияка барганда дагы эптеп-септеп ушу тозокко түшпөй, же тозокко түшсөм дагы акыры түбү 5ке кирип кетсем, андай эмес. Жогору алдыңкылардан баягы кабырда жатканда өзүңдүн жасаган амалдарың өзүңдүн бир адамдын келбетинде келет го, келип ана сен кимсиң? Сен мага бир жакшы бир нерсени айтчудай болуп турасың дегенде дейт, мен сенин дүйнөдөгү жасаган амалыңы дейт. Ошо дүйнөдө жасаган баардык жакшы амалдарыбыз кабырда жатканда адамдын келбетинде келет экен да. Ошондо ошол жакшы амалды көргөндө баягы ээси сүйүнүп, кубанып, сен жүзүнөн көрүнүп турат да. Жаркырап, сонун болуп турса, сен мага бир жакшы нерсени кабарлагандай турасың. Сен кимсиң десе, мен сенин дүйнөдөгү амалыңды дейт экен да. Себеби сен дүйнөдө алгачкылардан болуп, жакшыларга умтулуп жүргөнсүң, мына бүгүн мен сага ошол амалымды келип отурам дейт экен да. Ал эми жаман адам болгон болсо, жамандыкта алдыңкылардан болуп жүргөн болгон болсо, жаман келбетте келет экен да, коркунучтуу. Ошондо баягы ээси дароо эле түшүнөт экен ал. Дароо түшүнөт. Жүзү коркунучтуу, кара болуп келсе, сен мага бир жаман нерсени кабарлагандай болуп турасың. Сен кимсиң дегенде, мен сенин дүйнөдөгү амалыңды дейт экен да. Сен дүйнөдө ушул жакшылыкта артта жүрүп, жамандыкта дайыма алдыда жүргөнсүң. Мына ошол амалыңын сен менен кыямат күнүгө чейин бирге болом деп ошол жерден азап дейт экен. Себеби адам баласы билет да, кайсы нерсе жакшы, кайсы нерсе жаман. Мисалы кээ бир адамдар көрсөң, мусулман, сакалы бар, келбеттүү мындай. Көрсөң кээ мусулмандарды, жүрөгү мындай, жүзү жарык турат да. Өзү сулуу болбосо дагы, бирок жүзүндө нур бар да. Жаркырап турат да. Кээ бир адамдарды көрсөң, сезесиң бир кылмышкерби, жүзү карап кеткен да. Могу бир өлкөнү айтпай эле коеюн. Өлкөнү айтпай эле коеюн, бир өлкөлөр бар, могул жактачы. Аябай бузук өлкөлөр бар. Жүзүн карасаң, аялынын дагы, эркегин дагы сен дароо билесиң, аябай күнөө көр адам болсо керек деп ойлойсуң да. Эми кандай күнөө кылган билбейбиз да, бирок жүздөрү карап кеткен да. Кээ бир өлкөлөр бар. Бирок жүздөрү аябай коркунучтуу, суук да. Бузулуп кеткен. Момун адамдар, хижапчан апаларыбызды, карындаштарыбызды, эжелерибизди көрсөң, нур болуп турат да. Жаркырап турат. Нур десе баягы бирөөлөр ойлогондой, баягы жарык бере турган нур эмес. Жүзү жарык да. Эркек болсун ал, аял болсун. Күнөкөйлөрдү карасаң, жүзү карап кетет. Көрсөңүзбү? Ошон үчүн урматтуу туугандар, бул исламды көркөм кармануу адамды дүйнөдө эле нуру кылат экен да. Аны момундар гана байкайт да. Туура кыямат күнү дажал чыкканда, дажалдын чекесинде жазылып турат, бирок аны момундар окуйт да. Көрсөңүзбү? Ошон үчүн урматтуу туугандар, исламды көркөм кармаш керек. Эми хадистин экинчи бөлүгү исламды көркөм кармануусунан өзүнө тиешеси болбогон нерсени таштоо, өзүнө тиешеси болбогон нерсеге кирбөө дейт да. Аллах, мына бизге ушул жер керек да. Ушул жер керек. Азыр адамдар эмнеге гана кирбей атат, эмнени гана сүйлөбөй атат. Баардык нерсе кире турган болуп калдык го. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте, баш хадисте, исламдын көркөмдүгүнөн өзүнө тиешеси болбогон нерседе сүйлөбөй өтө аз сүйлөө дейт да. Бул исламдын көркөмдүгүнөн экен да. Хадис сахих. Азыркы учурда биз сүйлөгөн маселе калбады. Бирок мусулман эмне маселеден гана болбосун, ал исламга тиешелүү жакшы сооп амалдардан болобу, күнөөгө алып бара турган амалдардан болобу, баарына жооп берет экен да. Могул эки инүүсү периштелер бар. Алар ооздон бир нерсе чыктыбы,
дароо жазат экен да. Мисалы Аллах Таала Каф сүресинин 18-аятында ма ялфизу мин кавлин илля ладайхи рақибун атид дейт да. Анын оозунан кандай гана сөз чыкпасын дейт, байкап жазып тура турган периште бар дейт да. Ошол жазып турат дейт. Карага, могул энибизде, оң жагыбызда жакшы амалдар жазуучу периште бар, сол энибизде жаман амалдар жазуучу периште бар. Оозунан чыктыбы, дароо жазылат да. Дароо жазылат экен. Жада калса алымдар айтышкан, адам ооруганда оорудан кыйналып эметет го, ыңтыйт го. Ай деп жада калса ошолдо жазылат деген да. Имам Ахмадга бир имам кирет, эсимен чыгып атат аты. Киргенде ошо имам Ахмад ушундай үндү чыгарат да, чыгарганда ушундай асар бар дегенде имам Ахмад токтогон экен да. Жада калса оорунун кыйынчылыгынан чыгарган үн да жазылат деп айтканда имам Ахмад ошосун чыгарбай токтогон экен да. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн урматтуу туугандар, эгер ошол нерсе жазыла турган болгон болсо, анда башка нерсе бар жазылат экен да. Ошон үчүн эртең кыямат күнү барганда суроо жоопту көбөйтпөш үчүн өтө аз сүйлөш керек. Өтө аз, керектүү. Намазыңды оку, жумушуңа тиешелүү, үй-бүлөңө көңүл көтөрө турган, жакшы аларды бир сүйүндүрө турган, кубандыра турган гана сөз сүйлөш керек дагы. Болду, ошону азайыш керек. Бош сөз сүйлөш керек экен да. Себеби анын баарыны эртең сурала турган күн келет. Күнөөсү болсо, күнөөсүндөй жооп бересиң. Мубах болгон болсо анда жөн эле эртең кыямат күнү бейишке эрте кирген кезин ашыгышың керек да. Сен кечке чейин сүйлөй берсең, амал кестең жазыла берет. Канчалык көп жазылса, ошого жооп бериш керек. Ал эми канчалык жооп көп болгон болсо, ага ошончо убакыт талап кылынат да. Сенин маселең көп болгон болсо, ошончолук суроо жоң көп болот. Ошон үчүн кедейлер байларга кандай канча жыл мурун кирет? 500 миңби? Эмне үчүн эрте кирет кедейлер бейишке? Себеби байлардын жоопкерчилиги көп да. Жооп бере турган маселе көп. Акчасын буга берген, каяктан алды, кайсы жака берди, сарыптады, баарына жооп берип отуруп, бүткөнчө бир талай жыл өтүп кетет да. Ал эми кедейлер баягы жыртык көлөшүнөн жооп берет, жамачы чапанынан жооп берет, анан жана бир айдап жүргөн бир-эки эчкиси бар, бир кой бар, ошого жооп берет. Болду, алхамдулилла, уруксат берилет, бешкип кетет. Тигинеки субханалла өзү түңүлөт да. Могун баарынан жооп эртең кыямат күнү амал китеп берилгенде Аллаху акбар дейт да. Не деген китеп дейт да. Аятта келет го, эч нерсени калтырбаптыр периште дейт го. Кандай гана сөз, ал уят сөз болобу, кубандыра турган сөз болобу, бүт жазылат да. Ошо урматтуу туугандар, сүйлөгөндө өтө этият болуш керек экен. Себеби Абу Хурайрадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат го, "Оман кана юмину биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ау лиясмут" дейт. Кимде ким Аллахка жана ахирет күнүнө ыйман келтирген болгон болсо, анда ал сүйлөсө, жакшы сүйлөсүн, же унчукпасын дейт да. Ошон үчүн колдон келишинче жакшы сүйлөш керек, же унчукпаш керек. Адамды ыйманын көтөрө турган, же сүйүндүрө турган, кубандыра турган сөз сүйлөш керек, же болбосо унчукпаш керек экен. Себеби амал китеп. Амал китеп да. Периштелер алар эринбейт, алар чарчап калып, же периштелер уктап калып, бир уктай турган учуру болуп андай жок. Алмашып, алар жаза берет экен да. Көрсөңөрбү? Баягы бул хадис Бухарида, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисте "Ман самата нажа" дейт да. Кимде ким унчукпаса кутулат дейт да. Жада калса жана фитна учурунда деле бирөө менен урушуп талашып калсаң деле базарда унчукпай койсоң, баягы адам кыйкырып калат дагы, жай кетип каласың, Бирок ошол жерден сүйлөп жүрсөң, фитна болот дагы, ошол жерден байлык айланышы мүмкүн да. Ошон үчүн ошондой эле адам дүйнөдө көп сүйлөбөсө, көп маселеден кутулат. Эртең сурак жообу өтө аз болот. Аз болсо ал жеңил болот да. Ошон үчүн сүйлөөгө аракет кылыш керек. Эми сүйлөгөндө таза эмес ба? Сүйлөй турган өзүнүн ордунда сүйлөбөй турган жерден сүйлөбөш керек. Эми ушул нерсени алымдар айтышат, ушул нерсени эки жерде
ушу экиге бөлүнөт дейт. Сүйлөш, сөздү азайтуу экиге бөлүнөт дейт. Биринчи бөлүгү Аллах Таала сенден талап кылбай, башка бирөөдөн талап кылган нерседе сен сүйлөбө дейт да. Аллах Таала сенден талап кылбай, башка бирөөдөн талап кыл, башка бир нерсе, башка бирөөдө ошол нерсеге милдеттендирди. Сен ошого башыңды тыкпа, сен сүйлөбө дейт. Мисалы дейт, уали эмир падышалар. Аллах Таала падышаларды элдерге адилеттүүлүк болгон милдеттендирген дейт. Алардын милдети аябай чоң дейт да. Ошолордун милдети барбы? Алар милдетти туура аткарса, так аткарса, алар Аллахтын астында сообун алат, жооп берет. Эгер туура эмес, кемчилик болгон болсо, зулумдук болгон болсо, бирөөнүн акысын алган болгон болсо, бирөөдү уурган, сабаган болгон болсо, анда ал үчүн дагы жооп берет, жазасын алат. Азаматчы. А бирок азыркы учурда кээ бир адамдар ушул жакка кире алып атпайбы? Могу падышабыз могул жерде мындай кылбай атат, могул жерде минтип койсо болмок. Тиги жерде минтип койсо болмок. Акчанын баарын бияка кетирип атат, тигилерди бияка киргизип атат деп, ошол падышанын ишине келишип алат да. Бул урматтуу тууганда арам бул. Бул арам. Аллах Таала сени ошол нерсеге жүктөгөн жокпу? Алхамдулилла, сен сүйүн да. Себеби сен ошонун ордунда болсоң, сен эмне кылмаксың? Сени эч ким ыраазы болбойт. 6-7 миллион адам бир семьяңан 5өөнүн 2 ыраазы болсо, 2 чыкпаса, бирөө наразы болуп жатты сөзсүзчү. Ошондой эле эл наразы боло берет ал. Бирок урматтуу туугандар, сен ага сүйлөбөшүң керек, келишпешиң керек. Сен ошонун иши, Аллах Таала ошону сенден сактаганбы? Бол сактагандан сен ага башыңды тыкпашың керек экен. Себеби бале. Ал өзү жооп берет. Болгону бул жакта туруп, ахли сүннанын баягы жолу боюнча падышага дуа кылып, тавфик сурап, жардам сурап, колдоо сурап, сенин жолуңду бирөө салып берип атат. Светиңди күйгүзөйүн деп башка мамлекетке барып, келишип, сүйлөшүп, светиңди күйгүзүп берип коюп атат. Жана башка иштер кылып коюп атабы? Кемчиликтер жок эмес, бар. Ал шариаттын өзүндө ордунда каралат. Бирок сен аралашпай эле кой бияка. Себеби Аллах Таала сени сүйлөбөсөң, эртең сен будан жооп бербейсиң. А бирок сен бүгүн сүйлөдүңбү, келиштиңби? Анда эртең Аллахтын астында сен сураласың. Не келиштиң бияка? Сенин ишиңби бул? Аллах Таала сени ушул нерсеге милдеттендирди беле? Жок. Жада калса кээ бир адамдар интернетке чыгып алып, өзүнүн оюн айтып, кемчиликтерди айтып, бунун баары туура эмес, урматтуу туугандар. Бунун баары хабарчылардын, туура эмес жолдо жүргөндөрдүн иштери. Бул биринчиси. Экинчиси, бай адамдардын иштерине келишүү. Мисалы, кээ бир адамдар байда, миллионерлер бар. Ой, баланча адам миллионер, зекетин каяка берип атат, көрбөй атабыз. Деги зекет бергенин уккан жокпуз. Ушул бай болсо, ушул байго ушул жолду ушул оңдоп койсо болот эле го. Баланча жерге баланчаны ушул эле салып коет эле го. Деп ошол байдын ишине чейин кийлигишип, зекетин каяка берип атат, ушуга отчет бериш керек да. Аллах алам каяка берип атат ал. Берип атабы, берген жокпу, берсе дагы сага бербейт ал, туурабы? Отчетту бере тургандарга берет, дүйнөдө, ахиретте Аллахка берет. Ошон үчүн урматтуу туугандар, буга да келишпеш керек экен. Личный, ашыкча суроо да. Алымдардын маселеси. Мисалы, биз карапайымбыз азыр. Илимибиз дагы өтө төмөн. Өтө төмөн деп айтайлы, ошону турарак болот да. Төмөнүрөөк десең, кээ бирлер кичине бар экен деп ойлоп калышы мүмкүн да. Жок, вообще төмөн да. Азыркы адамдар ушундай болду да. Башка өлкөдө бир эки алымдын ортосунда, же бир алымдардын ортосунда бир маселе болсо, ошол маселеге чейин кирип алат да. Бул алым, бул маселе жаңылыптыр, бул маселенеки туура экен депчи. Алхамдулилла, Аллах Таала сени ошол нерсеге милдеттендирген жокпу? Сен илим эс эмессиңби? Алхамда кирбешиң керек да. Себеби ал деген анык сага тиешелүү болгон маселе эмес. Шик маселеси эмес, бидат маселеси эмес, сен адашкан акыйда маселеси эмес. Бир алымдардын арасында боло бере турган, болуп келген иштихади маселе. Кээ бир маселелерде эки тараптын кээ бир далилдери бар, ошол маселеде талашып келе берет. Бул маселе бүтүп калбайт, жана жаңы башталган жок да. Бул маселе болуп келген и дагы боло берет да. Ахли сүннанын арасындагы маселе. Ахли сүннан алымдардын арасындагы маселеге иштихади маселе кирбеш керек. Албетте, бирөөнүкү туура, бирөөнүкү туура эмес. А бирок өздөрү жооп берет да. Ката кетсе өздөрү жооп берет. Жакшы акыйкатка жолуккан болгон болсо, өздөрү соо болот. Бирок бул жакта карапайым адамдарга эмне тиешеси бар?
Карапайым адамдар ошол жакка чейин кирип, биякта өзүнүн үй бүлөсүндөгү баардык маселе бүтүп койгондой да. Ширктин баарын кайтарып, тавхидтин баарын бекем кармап, важибтердин баарын аткарып, арам нерселердин баарын таштап, келинчеги хижапта, балдардын баары хижапта, намазда, субханалла, бүттүн бүтүрүп, нафилди, мустахабты бүтүрүп коюп туруп, ошол эле калгандай да. Эгер сенин деңгээлиң жогоркуда айтылгандай бүттүгүн бүтүрүп койсоң дагы, сен аяка кирбеш керек. Ал сенин деңгээлиң эмес. Алар илим ээлери, алар жооп берет Аллах насында. Жада калса илим ээлери каталашкандыгы үчүн, четтен чыккандыгы үчүн алар да Аллахтын настында жазаланат. Эгер туура эмес кылган болсо, ошон үчүн урматтуу туугандар, биздечи азыр. Бизде өзү намазды эпте окуп жүрөт. Аялы хижапта эмес болушу мүмкүн. Жада калса кээ бирлердин аялы авраттар ачып жүргөн болушу мүмкүн көчөдө. Намаз окубашы мүмкүн. Ата энеси намаздан бейгапар. Намаз көп эмес. Туугандары жалгыз өзү гана намаз окуйт үйдөн. Бирок ушундай маселелерге кирип алып, алымдардын ортосунда маселеге кирип алып, ар кимди бөлүп, жарып, бул мындай экен, тигиндей экен деп эртели кеч мусулмандарды, момундарды гыйбат кылып, бөлүп, жарып жүргөндөр бул четтен чыгат да. Аллах сактасын, бул фитна да. Ошон үчүн Аллах Таала сени ошол маселени сактадыбы? Болду, алхамдулилlah, шүгүр айтып, өзүң Аллахтан сурала турган. Намазыңа, ибадаттарыңа көңүл бур дагы, бол ошо мен Аллахты көздөй умтула берген. Эртең иншалла кыямат күнү барганда көрөбүз. Бул 2-3 маселе, ошол маселелер да. Мисал катары 3 маселе. Экинчи маселеси, экинчи бөлүгү дүйнө ахиретте пайда бербеген сөздөрдү сүйлөбө. Дүйнө ахиретте пайда бербеген жалпы сүйлөбө. Мисалы, мубах деп коебуз го, мубах сөздөр. Күнөө да жок, сооп да жок. Мубах сөздөр да. Ошондой сөздөрдү да көп сүйлөгөн жакшы эмес экен да. Эмне үчүн? Себеби албетте арам эмес. Бирок адам мубах сөздөргө кирип көп сүйлөп турган болсо, арасында байкабастыктан бир ката кетирип, арам сөздөргө түшүп калышы мүмкүн экен да. Арам сөздөргө түшпөсө да эң кеминде арасында жооп бере турган маселеге түшүп калышы мүмкүн да. Мусулман адам көп өмүрүн көп сөз сүйлөп берекесин кетирбестен ибадатка өтүш керек экен да. Жакшы сөздөр сүйлө, зикир кыл. Себеби мубах сөздү көп сүйлөсөң, бул жүрөк көбүнө кандай бир деңгээлде ыйман көтөрбөйт ал. Тескеринче түшүшү мүмкүн да. Пайдасы болгон болсочу. Көп пайда сөз сүйлөй берсең, бир күндө досторуң менен күнөө болгон 2 саат мубах сөздөр сүйлөй турган болсоң, бул ыйман көтөрбөйт бул. Биринчиси саясаттан сүйлөө. Саясаттан. Азыркы учурда баягы пайда сөздөр да. Азыркы учурда саясат болуп атат, шайлоо болуп атат. Шайлоого кирип, бул адам аябай жакшы иштеп берет деп бирөөнү мактап, кайта экинчисине кирип, ой, бул деген шайлаганбыз. Бул иштебейт делекен, тескеринче акчаны жеп, бизди алдап кетти, минтип кетти деп, мына ушул жерде эмне? Саясат өзү. Бирок сен бирөөнүн акысына кирип атасың да. Бирдекени жеп кетти. Сен каяктан билдиң ага жеп кеткен? Бул жала. Экинчиден алдап кетти деп атасың. Бул дагы күнөө. Бизде бул нерселер азыр жөнөкөй эле деп турабы? Бирок бунун баары гыйбат да. Эгер мусулман болгон болсо, эң кеминде гыйбат. Гыйбат бул арам. Саясат, ошон үчүн саясатсыз бияка кирбеш керек болду. Кирбеш керек. Бирөө мындай, бирөөнү мактап, бирөөнү жамандап кереги жок. Экинчиси, мисалы азыркы учурда да бош сөздөрдөн могу журналисттер. Интернетке киребиз да, кабыргабыз да, кабырканда карап турсаң, азыркы учурдагы журналисттер, мурунку учурдагы журналисттер бир жакшы бир мубах нерсе айтчы. Кыргызстандын өнүгүп атканын, же келишимдерди бир жакшы нерсени айтчы да. Азыркы журналисттер өзгөчө могу жеке журналисттер болбогон нерсени чыгарып берет да. Жада калса аялы менен күйөөсү урушуп кетсе, ажырашып кетсе, күйөөсүнө келип эмнеге келинчегиңизди таштап кеттиңиз дейт. Мындай деп, ушундай бир себеп болуп калды деп бир кемчилик айтып койгон болсо, аялына барат дагы, кече көрдүңүз го, жолдошуңуз сиздин акыңызга мындай нерсени айтты, эмне деп айтасыз дейт да. Анан кийин аданда бир жарым саат, 1 сааттык суроо жоголот. Анан арасында, менден эмес, андан кетти, ал да кайтат да, жөн турбайт алда. Анан кайта күйөөсүнө барат 1 жумадан кийин.
карап дагы уктуңуз да, көрдүңүз да. Аялыңыз кайта сизди күнөө деп, андан да 1 саат дагы материал алат. Ошентип жүрө берет да аларчы. Бунун баары эмне? Жөн жерден бир үй бүлөнү эмне жарашайын деп турган үй бүлөнү биротул ажырашат да булар. Ошо менен кошо душман кылат, анан ошо менен кошо карапан элди дагы гыйбатка киргизет. Анан карапан элде жөн турбайт, аны көрүп алып, ятаң бир күнү аялынан кетти дейт. Аялынан кеткен турбайбы дейт. Кайта бир жумадан күйөөсүнөн кеткен турбайбы? Мына карасам күйөөсүнөн кеткен окшойт деп кайта күйөөсүн гыйбат кылат. Ошон үчүн урматтуу туугандар, могу уккан маселе дагы опасный. Сен угуп атып дагы күнөөкөр болосуң да. Ошон үчүн ооздон чыккан сөзгө жана көзгө жана кулакка да этет болуш керек да. Сен мындай карап отуруп эле алхамдулилла мен сүйлөгөн жокмун, эч жазган жок деп эле. Сен жаман нерсени угуп атасың, жазылбайт. Жаман нерсени угуп атасың, күнөө нерсени угуп атасың. Музыка уксаң жазылбайбы? Музыка уксаң. Сен музыка угуп атат деп жазат. Эң негизи сүйлөгөн жокмун, алхамдулилла ушул жерден бир акылымды иштетип коеюн деп. Мен көп сүйлөйм, негизи только угам андай болбойт да. Андай мүмкүн эмес да. Тил, көз, кулак. Ар бирине жооп беребиз да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, окшогон саясат, жанагындай интернетке кирип алып, бирдекени окуп, үнүм чыгарбай окуп, ушул жерде мен үнүм чыгарбай окусам, мүмкүн периште байкабай калат. Жок, андай жок. Жаман нерсе окуп атасыңбы? Ал да жазылат иншалла. Периште бизге караганда жакшыраак окуйт да. Жана жакшыраак түшүнөт да. Жана сенин максатың эмне экенин дагы билет да, периштечи. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бүгүнкү сабак эмне экен? Бул хадис эмне экен? Адептин эң негизги маселелери да. Өзүңө тиешеси жокпу? Кирбеш керек болду. Азыр дүйнөдө убактыңды кетирип ага, өзүң өмүрүң аз. Ошол өмүрүңдөн берекесин кетирип, азыркы могу YouTube чындыгында интернет бар го. Мындай карасаң пайдасынан зыяны көбүрөөк да. Көп эле да. Бой бир жагынан дават болуп атат деп айткан менен дават деле кылабыз да, туурабы? Ой, даватка таасир болуп атат, ушуна пайда болуп атат деп койсоң, бир да адамга дават кылбайсың. Только эмне кыласың? Көрөсүң жамандыктычы. Ошон үчүн интернеттин зыяны бизге аябай чоң да. Өзүбүздүн бузулушубузга, балдардын бузулушуна, анан эң чоңу биздин убактыбыздын берекесин кетет чындыгында. Бир күндө 1-2 саат ушу алып коет да телефончу. 1-2 саат. 1-2 саат алып которгон болсо эсептеңер, 50 жыл жашасаң, же 70 жыл жашасаң, 2-3 айлык же 1 жылдык өмүрүңдө ушул интернет алып коюш мүмкүн да толук. 1-2 жылыңды жөн эле телефондо отурган болосуң да. Анда да мубах, күнөө болбогон нерсе болсо бир жөн. Арасында күнөө, арам нерселер болушу мүмкүн. Ана. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бир маселени сүйлөөдө, бир маселени көрүүдө, бир нерсени көрүүдө жана угууда өзүбүзгө тиешелүү, пайда болгон, ыйманыбызды көтөрө турган, Аллахка жакындата турган, Аллахты таанышыбызга себепкер боло турган жакшы нерсени угуп көрүп окуш керек. Ал эми ыйманыбызды көтөрбөй турган, тескерисинче зыян боло турган нерседен өтө алыс болуш керек жана кирбеш керек. Ушул хадис ушактан, гыйбаттан, жала жабуудан, ошондон бүттүнү кайтарат да. Урматтуу туугандар, бул адеп маселесиндеги эң чоң хадистерден. Баракаллаху фикум.